ошол эжеге дагы да бир көмөктөшөлү деп бир $10.000 айланасында бир акча чогултушуп, мына ушул эжеге ушул бүгүнкү күндө мына 3 комнаталуу ушул батир тартуулап отурат да. Бул чындыгында ошол баардык ушул Түштүк Кореяда иштеп жүргөн кыргыз мигранттардын жардамы менен болуп атат да бул нерсечи. Мына ушул нерсеге бүгүнкү күндө мына үйдү $10.500 алып, мына эженин өзүн алып барып, мына госрегистрдан баардык документтерин бүтүрдүк, бүт баардыгын өзүнө эженин өзүнө өткөрдүк. Мына ушул техпаспортун ушул азыр өзүнүн эжеге тапшырып койсок. Мына сиз тапшырып койсоңуз турат азыр. Мына эже, сизге ушу Түштүк Кореядагы мекендештердин атынан белек катары кичинекей 2 балаңыз ушул жерден көгөрүп өсүп, жакшы тарбияланып туруш үчүн Кыргызстандын келечегине жараган, сизди баккан, Кыргызстанды баккан балдардан болсун, ошол жактагы мекендештерге жакшы каалоо тилек дуа кылып туруңуздар. Ар бир эле кыргызстандык мекендештер ушу алыс жерде жүрсө дагы кыргызым деп согот экен жүрөгү. Ошондуктан келечектеги балдарыңызга Кудай буйрса жакшы тарбия бериңиз, жакшы ыйман берсин Кудай таалам. Ата энесин баккан, сыйлаган, үй бүлөлүү, бала чакалуу, отор басаруу болуп ушул жерден көгөрүп, агарып көгөрүп ушул жерден жашай бериңиздер. Ошо сиздер дагы ошо Кореядагы мекендештер